Эртеменки саат 8 Нарын Атбаш районундагы мал базарда иш кызуу жүрүп жатат. Канча байке музуңуз? 30тан деп атам. 30тан? Канча бересиз мага? Сизге 27ден кылып берейин. Элге деле 27 өртөсүзчү мага эле? Элге деле 3-тен чоң алса. 3-тен чоң алса? Соодаңыз жакшы эле атабы? Жакшы буйрса. Берisi oldu. 80'den götürün. Deke daydavay kazakes alıp gel men. Özüm garip. Düşüp koyuyorsun. Malus ötse suynes de vardı eldirçi. Ötse kende tüles de vardı eldirçi. İşte kendeki malgayla gelip takalap gelmiş de. Elden malın tilebile oturarız. Ötüp ketсе bizdin soda жақсы болып қалады. Мына ушинтип жашоосу малга байланган нарындыктар дем алыш күнү базарга келип, соодасын кылып, кем каржысын толуктап алат. Азаттык бул жолу базардагы турмушту көргөзүп беребиз. Бул Атбашынын кара суу айылы. Дем алыш күндөрү мындай айылдарда мал базарга даярдык таңга жуук эле башталат. Erten менен bir 6:30-дарда кыдырып баштайм үйлөргө. Мен үйүскө жардам берип, анан жүктөп алып базарга кетейин. Бир канча үйдөн барып мал алып жүрүп дейсиздер да? Кээде 3 үйдөн, кээде 4 үйдөн. Köyde bir ele үйдөн mal kim kандай alıp çıkar. Boldu. Сыртта ауа райы -20 градусту көргөзүп жатат. Кычыраган кышта Айбек Дүйшөналиев айылдаштарынын малын чогултуп базарга алып жөнөйт. Айылда мындай 4 күлүк малды ташыган бир нече уна бар. Кой жүктөсөм бирөңчө эле кой жүктөйм, 20дан ашыгыраак коюп атат. Анан азыр бүгүнкү күндөн азыр бодо жүктөп атам, бодо. Бододон бир 5-те 6 андан ашык салбайм, андан ашык салганда тыгылып, кыйналып бири тебелеп калышы мүмкүн да. Мал менен жан баккан кара суу өңдүү айылдарда күнүмдүк тиричилик таң эрте башталат. Дем алыш күндөрү малчылар коюн же бодо малын жетелеп, Айбек өңдүү айдоочуларды жол четинде күтүп турушат. Өзүңөр кыдырып азыр бул жерден да күтүп атат. Ага барабыз, малын алып чыгып сатып базарга. Сатып керек болгондо. Бүтпөй калып кайра келгендер болобу? Болот. Андайлар көп эле болот. Иске чалайын деп атып эле алаксып чалбай калгандыр. Бирок билдим да карап күтүп атат депчи. Салам. Aldık kızı. Oy. Oo, bu ne? Oy. 40 değil mi? 40'a. Айбекке ар бир баш мал үчүн 200-300 сом төлөнөт. А бирок мал ташуу да ошончолук түйшүктүү, жоопкерчиликтүү иш. Базарда менден биринчи барып калсаң, мен булардан биринчи барып калышым мүмкүн да. Бааларын айтып коет. Булар келгиче мен соодалаша берем. Баасы туура келип калса сатып дийем. Байланбас торпоктор асырор кыйнайт. Ар секирет, бер секирет. Жыгылып калат, сарсана болосуң. Бут тутун сындырып албаса экен деп. Жоопкерчилик да
жоопкерчилик да бул да. Бирөөнүн малын аманатын алып аткандай аман эсен жеткизип берейин деп сурайм ушинтип. Байке малын жайлап, чөбү салып даяры болуп койду жаазы. Буюрса азыр ушуну салсак эле кеттик. Бул үйдө бизди бүгүн сатыкка чыга турган жылкы күтүп жатыптыр. Жылкы баласын унага жүктөө да жеңил эмес. Колго багылган, минип жүргөн аттарса дагы жеңил эле жүктөгөчү. Ама байланбастар бар. Байлоодо тургандар. Жылкы семиргенде кыялын көргөзөт. Бир аз кыйнады. Коркосуң жылкы баласы тебиеби деп. Кооптоносуң. Эптеп оокат кылып жүргөндө дагы жылкыга тептирүү жатпайын деп анан. Ушинтип 10 чакты бодомалды жүктөп алып, ат башынын базарына жөнөдүк. Saat 8-ге жетпей мал базарга кирип келдик. Унаабыз токтоор замат, ортомчулар чогулуп, соодалашуу башталды. Канча бул? Мен таза керек. Кактайсыз? Бул айгырбы? Бул мусу, Жок, мусусу арасында туруп калдым азыр. Шүлөс. Мунку бала. Энеси ушул. Канча дат? Чал көрсүң? Түшүңүзсөм мындай магазин эмесмин, балки. Беричи колдон. 80ден көтөрөйүн. Жок, мен көтөрөйүн. 90дан эле. 90дан ылдыйлап бериңизчи. 90дан ылдыйлап. 90дан. Дөнүмчүм мен. О, балдар келип жактан сурайт малдын. Бул ортомчулар. Ортомчулар көбүнчөсү. Анан бияктан соодасы келишип калса берип салды ушу жерден, бербесе анан келишпей калса анан ичине алып кирип алып сатышат. Жылкы турат ушул кетип калчудай болуп турат ушул жактан эле. Калгандар ичине кирип кетти, ичинен шашпай өстөрү көксөгөн бага сатат да. Айбек эми базар жабылганга чейин мында болот. Бүгүн ал жүктөп келген мал сатылбаса, кайра айылга алып жөнөйт. Базардын кире беришиндеги ортомчулар мыкты соодалашканы менен сунуштаган акчага көнбөгөн малчылар да аз эмес. Алардын бири улан аман туурулуу торпогун жетелеп базардын ичине жөнөдү. Ожо болуш кирип калды. Болду. Üstüne koştu çın böyle. Alarmanlar. Bu 46 alattagı 48'ge satışat. Kaç ele aytam ben alarmanlarga. Prosta özüm malım qoradağı. Qarap жүрген malda.
Дем алыш күнү бул базарга Нарындын булуң бурчундагы айылдардан, башка аймактардан да келишет. Калкынын басым бөлүгү мал менен гана жан баккан нарындыктар үчүн мал базар соодасын кылып кем каржысын толуктаган же жолугуп пикир алышкан жай. Соода ийгиликтүү болгон күндөрү базар кадимкидей майрамга айланат. Кайсы келип 200 деп атам. Базарда жаш карысы мектеп окуучуларынан бери аптасына бир иштеп калганга аракет кылат. Биз келгенде 10 чакты өспүрүм колго түйүлгөн ноктосун көтөрүп алып соода кылып жүрүптүр. 23 тап чыктыңбы? Канча басы калды? 22. 2 штук эле саттың, 1 штук эле саттыңбы? Өтпөйт абы. Соодаңар жок болду абы бүгүн. Жаман болуп турат. Канчага чейин иштейсиң эми? Saat 1-2'ye. Üşübөйсүңөрбү? Yok. Alın келес. Кирпиктериң тоң калып турган. Бирөөнү канча убакытта жасайсың? Айтып берчи бизге. Бирөөнү 1 саатта. 1 саатта эле жасап коесуңбу? Сен кайсы малда жасайсың? Сабак окуйсуңбу же буну жасайсыңбы? 3-чү күндөрү түйүп баштайм. 3-чү күндөрү түйүп баштайсыңбы? Тамашка чейин бүтөм. Oldu. Бер. Мына немеге да. Канча калдыңыз байке? 9800 сом калдым. Жакшы болду базарлык, ийгиликтүү болду. Ийгиликтүү, Кудайга шүгүр болду. Шүгүр. Эмнеге алып атасың эми? Баккангабы же? Биз Бишкек алып барып сатабыз. Атайын Бишкектен бери бул жака киресизби? Ооба. Жакшыбы Ат башынын базары? Ат башынын базары жакшы да, ыңгайлуу. Өтө мындай. Жакшы да. Нарын өрөнү боюнча Ат башынын базары ыңгайлуу да. Тандоо бар бекен? Көп эле бекен? Бүгүн тандоо аз. Азыраак бекен? Азыраак. Сегизин аласыз. Базардагы малдын баасы соодалашуу же чөп, тоют, жемден да көз каранды. Чөптөн каржалганда малдын баасы арзандап, фермерлер убары болгон учурлар да аз эмес. Андай учурларга мал сатып иштеген Бекболсун далай туш болуп келет. Ал бүгүн тапкан акчасына кайра бодомал жүктөп, айылга жөнөйт. Мен бүгүн 27 баш коюп келгем. Канчасын саттыңыз? Бу акыркысы. Жакшы болгон турбайбы соода? Эми буга чейин эле сатып жүрүбүз биз, караңгыда эле. Мында аларман жок. Баалар жакшы ойдогудай эле болот абы? Эми баалары мисалы үчүн бул козу 7,5 сурап атат, бербей атабыз. Семиз козу 3 ай байланган. Өзү канча деп өзүңүз ойлоп келдиңиз эле? Мен өзүм бир 8 болот экен деген, мана 7,5 сурап атышат. Анан чарба козу болсо көрбөңүзбү? Ургач козуларды 5,5-дан берип атабыз, чарба козуларды. Бул байланган козулар да. Ошо. Кимдер алып кетип атат көп учурда эми? Эми көбүнчөсү бишкектер келет бияқачы. Бишкектер келип алат да. Биз айылдан сатып келип бияка сатабыз бишкектерге. Бишкектер бизден алып Бишкек алып барып сатат да. Ишса бир-бирибизге калтырып отуруп анан шаардын элине барат да. Эми кээде артка кетип каласың, эми сооданы кошондой бирде болот, бирде болбойт. Бирде настроение жок кетесиң, бирде сүйүнүп кетесиң. Бүгүн жакшы эле го дейм манайыңыз. Мана эми билбейм, акыркысы болот эми. Көрөбүз да, кайра алабыз ушул жерден. Бияктан унажындарды алып, айылга алып барып сатабыз ошондой да. Сатылган малдын баасы фермердин эмгегин дайыма эле актай бербейт. Анан калса, аны бир орундан жылбай соодалашып сатууда жеңил эмес. Көбүнчө бул мал базарда эркектер экен, бирок мал алып келгенде. Аялдар деле келебиз. Жан сактоо үчүн келип атпайбызбы? Сатып акчасын эмне кыласыз эми? Кайда саттайсыз? Эме? Үй окат алабыз. Майда үй тирчилик, ошол эле продукт. Кайра эле базарды кыдырат экенсиздер Ой, бул базарда болсо, базардан алабыз, болбосо нарынга барабыз дегендей. Ошондой да. Алып сүйүнүп жөнөйсүздөр. Малыбыз өтсө сүйүнөбүз да баардык элдерчи. Өтсө экен деп тилебиз да баардык элдерчи. Иштебегенден кийин малга эле келип такалап келебиз да. Жеке адамдарчы. Ошон үчүн өтүп кетсе деп тилейбиз баардык эле элдер. Эми üşүгөндө üşүйсүң. Ай, сатыш керек баары. Кичине кыбырап турган жакшы да. Үйдө отура бергиче.
Үйдө неберелериңиз менен? Неберелерим бар, балдарым бар. Жайы кышы чайчылардын иши да кызыйт. Пенсияга чыккан Калича Маматова дем алыш күндөрү базарга келип чай сатат. Тапкан акчасын неберелеринин кем карчысына жумшайт. Мага бир кылып берип коюңузчу. Дем алыш күнү келем. Үйдөн даярдап келем. Анан мындай суум болуп калса, 3 в 1 кофем бар, аны сатам. Ошо. Анан кайра кетип калабыз үйгө. Өзүм пенсиядамын. Кышкысын кардар көп болсо керек. Кышкысын üşүгөндө неме суюктукту көп ичет да, ысык чай деп элечи. Көпчүлүгү суранышат. Анан алып келип сатабыз. Мен күнүмдүк битке болсо да тыйынтып бир таап алабыз да. Биз келген күнү базарда асыл тукум малдын түрлөрү дээрлик болгон жок. Бул жолу музоолуу уй, торпок же чарба койлоруна аларман көп болду. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Канчада атасыз торпокторуңузду? 32. Iya, 32. Базардын баасын билип жүрөбүз да, канчага бересиз? 32ден болсо 35 деген деп киргенбиз. Базарда аларман сатармандан башка малдын баасын билгени, башкалары менен кобурашканы келгендер да болот. Алардын бири Ат башынын Ак Моюл айылынын тургуну Мелис Сарсеитов базар баасын салыштырып жүрөт. Базар болсо кымбат, мына монтип алып атышат. Болсо көргөнү келгенбиз ошо малыбыздын. Кандай экен баалар? Мусоолуу уйларды карасак 85 ден болуп атышат мусоолуу уйлар. Боос уйлар 70 миңден болуп атат. Буга түйшүгөн таң атпай, таңкы саат 6да 4дөн баштап келе башташат айылга базарга. Үшүп турушат, алармандын асыраак бүгүнкү базарда мындай аларман жакшы көрүнбөй атат. Бирок сатып келгендер көп эле окшойт, э? Сатып келгендер көп экен, базар мына тыгындар көп болуп атпайбы? Монтип койлор келип атат, козулар 7,5 9га чейин болуп атат козулар. Койлоруңуз канчадан я? 8ден, чарба койлор 8ден болуп атат, 8ден 9. Чарба койлорду да, бул эми малдык, iya, боос койлор да. Түшүрөт бекен байке дагы? Түшүрөт экен да. Бизде негизи арзаныраак деп көбүнчөсү ошо сырттан келип, алармандар сырттан келишет да. Көп эле мал сатып антип деп сырттан келишет да көбүнчө. Анан мына чарба бизде болгон эле мал менен иштейбиз. Малдан башка пайдабыз жок. Малдын малдай түйшүгү. Малдай түйшүгү бар. Аны жайлаш керек, багыш керек, караш керек. Ар бир кыйынчылыктар көп да малда. Андан минтип базарга келип кечке турабыз. Аларман болсо сүйлөшүп алып сатабыз. Сата албай калган күндөрүчү? Сата албай калса кайра кетебиз ошол обратно. Маанай бирок жок. Маанай жок. Акча жок. Карызга дегенде түйшүктөр бар да улардын делечи. Ар бирибизде түйшүк бар да. Улуттук статистика комитетинин акыркы маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1,5 миллион бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкынын саны 467 миң. Кыргызстандын ички дүң өнүмүндө айыл чарбасынын үлүшү 15%га жакын. Соңку жылдары өлкөдө малдын эттин баасы 30-40%га кымбаттаган. Сүт азыктарынын баасы да көтөрүлдү. Барыңарга тең айтпайм, деге дайдабай казанга алып кел, мен өзүм карап кетем. Мал базардын тегерек четинде чай ичкен чаккан жайлар жайгашкан. Мында жолдошу менен иштеген Анара Ибраева ар дем алыш Ак Муз айылынан бери келет. 4,5 метр жерге ижара акысын төлөп, соодасын кылат. Oradakilер piraşkiler. Oradakini et menen жасап келебиз, et менен бар. Булар картошка менен жасайбыз, өсүнчө, баалар өсөсүнчө. 30дан, 50дөн, 60дан. Бозо бар, кружкасын 20 сомдон сатабыз. Үйдөн жасап келем, бир жерден жылытып сатабыз.
ошо малдар алып келген малдар өтүп кетсе соода жакшы болот. Сиз да ошо тилек кылып отуруп кетесиз. Иә. Сиз да ошол тилек менен отурасызбы? Ооба, ошо өтүп кетсин деп ошо элдин малын тилеп эле отура беребиз. Өтүп кетсе биздин соода жакшы болуп калат. Күздүн күнү аябай жакшы болот аштойлордо. Ат башы базары 2 бөлүктөн турат. Бир бөлүгүндө мал базар, экинчи бөлүктө кийим кече, азык-түлүк сатылат. Катарларды бойлой чакан ашканалар жайгашкан. Андай ашканалар кардар тосуу үчүн жуулуулукту жардама кылышат. Урматтуу ат башы тургундары, акча болуп жатат. Чакан күркөлөрдүн биринде базардын радиозели бар. Анда ар бир жарнамага 15 сом төлөнөт. Кудайдан коркуңуздар, мени алып келип берип коюңуздар. Биринчи келип иштегенде көп эме табылбай аткам. Азыр бөлүнүп калдым. 2 ай болду. Элдин баары катты сизде. Ооба. Элдин баары кат, мал базар жактан бияк 3 эме катты. Радио. Радиозелде Акжар айылынын тургуну Махабат Койчуманова 2 айдан бери иштеп жатат. Койчумановага көбүнесе малын же акчасын жоготкондор кайрылат. Бүгүн эле кой саткан базардан 2 малчы акчасын урдаткан. Урматтуу Ат башы районунун тургундары, кой саткан жактан 15 000 акча жоголду. Таап алгандар болсо, келип берип коюңуздар. Алган жиши, таап алган жиши болсо, Кудайдан коркуп алып келип берип коюңуздар. Бирөөнүн акчасы эле өзүңө буйрубайт го. Бирөөнүн эме ошо маңдай атайын келди илеген чоң малын сатты. Мисалы үчүн ал азыркы акчасын жоготуп ийген 127 000 деген бул чоң эле мал сатты. Мисалы үчүн жылкы алып келип сатты же уйларынан алып келди. Бир күндө эми ар кандай болот. Кээде азыр бүгүн экөө келди. Байынкы базарында болсо 4тө берген. Bir жумадачы 4төн. Кээде мындай болуп калат 9дан. Бир кыйкыткан канча сом эле? Бир кыйкыткан 15. 15? Ой жактан бир 15 000 жоготолду, ошондо эметип берип коесуң. Берген жардамыңыздарга Ой жакшы. 100 сомго эметип коесуң. Эми мисалы үчүн азыр могу 100 сом бербедиби? Бул байке 100 сомго айтып коесуң деп 15 сомдон. Ошо айтам, аны тиги болсо 4 эле жок айтып коесуң деп кеткен. Эме жоктуктан, уй жок. Уй жоголгондон көп болуптур. Ошондо 2 базар келип атат да бул. Мурунку базардан мында келди. Айтып коесуң. Базардын так ортосунда 20 жылдан бери атбашылык Нурбек гейзет сатып иштейт. Ал бул иш менен үй салып балдарын багып келет. Ырдап, кардар чакырган Нурбекти атбашылыгын эле жакшы тааныйт. Атамдын колунда атама машина алып берген, кредит алып. Үйдүн чатын жаап берген. Балдарымды ушун менен багам. Гейзит менен. Ката сатасызбы? Кыр сатам. Карашек менен келем, май жок кымбат болуп. Эшем отолбой калып, эшем уштап жөгөн. Жол тосуп. Жол тосуп келдиңиз. Кайсыл айылдан келдиңиз? Агөргөдөн. Ошол жактан. 6-күнү базар күнү, 5-күнү базар күнү сатам. Каратпайсыз чыгып. Ушуну эле кыйкырып жиберем, ошо жок калат. Жетимиш сомдон. Ошо 70-тигинен берсеңиз жакшы. 60-тан. Ошондон бир 2-ни 70-тигинен бир 2-ни берсеңиз 4 балага дегендей 2 кыз 2 балам бар, ошолорго алып кетейин эми. Түшкө жуук мал базар тараптан ат чылбырын же ноктосун кармоо алып, малчылар кайта башташат. Бири соодасы жакшы жүрүп, маанайы көтөрүңкү, дагы бири бодо малы кастарлап баккан кою арзан кеткенине кабатыр. Алардын бири Алмаз Окенов 30 000 деп баалаган кочкорун 27 000 карматканына кейип жатат. Күздөн баштап байлаган кочкор элестет. Жеген кекиртек жем деген. Экесе да. Продуктун кара. Кайра экесе банкрот. Маанайыңыз анча эмес. Жок, актабайт. Жегени каяктан актайт биздики. Ошол ушинтип деп сатасын кайра алган оокатыңа жетпей жүрөбүз.
карыз болуп атат, анан кутуруш керек да, бир жагынан продукт болуп атат, айылдыкы. Же элге балдарга текшип басчабай болсо да балдардын акчасы менен кутуласың, бала дегенди төрөгөндөн кийин анын да оокаты болот экен да, жашоо деген ошол болот да. Бүт эле балдарга, ооба, анан балдар ол колду карайт да, барып мал сатабыз деп барсаң, бала деген жашоочуңуз дейтин, эмне кылабыз? Эми калган умпунду алып алып жөнөйбүз да. Биртке продукт алабыз, туз алабыз ошо менен. Бияктан ушундай кылбайбы, малчылар соодасын кылып эле чыгып кайра бул жака келип. Ошол да, биз мал өтсө булардын соодасы жүрөт да. Мал өтпөсө да булардын да соодасы өтпөйт да. Баары эле ошо менен байланыштуу болуп атат, андан башка каражат жок. Мал арзан сатылса, ага кеткен чыгым, жем чөбү, малчынын түйшүгү түк акталбайт. Андайда тапкан акчаң үй оокаты же азык-түлүккө гана өп жап жетет. Ушунун баарын аласыңарбы? Мындан да көп да. Беркисин алып чыкпай эле калам. Канча акча коротосуңар эми муну? 3000-4000 келе кетет. Сахар 5 килограмм дейт. Канча убакытта келесиздер базарга? Базар сайын эле келип турабыз. Азык-түлүк демекчи, ал катарларда кагазга жазылган узун тизмесин көтөрүп алып, соода кылган малчылар көп. Кошуналар Медер жана Азиз Нарындын Терек суу айылынан бул жерге келишкен. Сарайда мал кармаган кошуналар ушинтип ар апта базарга түшүп, кем каржысын алып кетишет. Продукт алганы келгенбиз. Базардан бул Терек суу айылынан келдик. Ошо жумасына келип ушул жерден продукт алып кетип турабыз. Ошол мал багабыз. Ошо малдан тапкан кирешебиз менен эле бала чакабызды багабыз. Ошо байчөбүз эмелеги тизмени жазып берген. Аны толук алып барбасак да болбойт. Толук алып барышыбыз керек. Ошол эжелер ушундай. Экөөңүздөрдүкү теңез? Экөөбүздүкү. Бирөөбүздүкүн бүтүрдүк, эми экинчибиздикин алып жүргөнбүз. Кошуналарыңыздарбы? Кошунабыз сарайда. Саат 4-төн баштап базарда адам сууй баштады. Адатта кышкы чилдеде ага чейин эле эл тарап кетет. Мында көбүнесе муктаждыктан улам, малын сатам деп көгөрүп калган сатуучулар гана алат. Коюга канча сом? 15 сом. Торпакка 30 сом байкасы. Базардын кире беришинде чыгып бараткан ар бир малга акча төлөнөт. Иш жакшы болгон күндөрү 4 күлүк малдын саны мында 1000ге чейин жетет. Анын ар бирине көлөмүнө жараша акча берилет. Биздин эртең мененки каарман Айбек Дүйшөналиевдин да иш күнү аяктады. Ал бүгүн жүктөп келген бодомалдын жарымы өткөн эмес. Мына эми жүктөп бүтүп калдык, эми кайра базардан эртең менен алып келген малыбыз бир аз өтпөй калды. Өтпөй калганын кайра алып кетебиз. Канчасы өтпөй калды? Эртең менен 7-ни жүктөп келгем, ошондон 3-өө өтпөй калды. 3-өө өтпөй калды эми. Базар ушундай болуп калды. Калган болсо ошо айылдаштар сатып алып кетип барат, мага жүктөдү. Буюрса буларды эми кайра аман-эсен үйлөрүнө ээлерине алып барып түшүрүп беребиз эми. 3-өө өтпөй калган жаман болгон турбайбы? 3-өө. Эми бул базарда өтпөсө эмки базарда өтөт. Базар ар кандай эми. Бүгүн базар аяктап калды эми. Сатып алгандарын да жүктөп, өтпөй калганын жүктөп. Аны үйлөргө кайтмай, бүгүнкү базар ошо менен аяктады. Айбек жүктөп келген музоосу бар уйдун ээси Курманбек Молдобаев эртеден бери отуруп, бодомалын сата албай калганына капаланып жатат. Мал сатылбай калган күндөрү ушинтип соодагерлердин маанайы суус, каражаты жок үйгө кайтууга туура келет. Меники маана ылдыйраак, эми өтпөй калды, алып келген уюм. Эми кетип бартабыз эми кайра бүйүшкөндө. Сиз уйду музоосу менен алып Уйду музоосу менен алып келгем. Жаңы тууган уй болчу, ушу 1 ай болуп калды. Ушул жерден эми эртең менен түшкөндө 70ке сураган. Анда бербей коюп, мына ишке алып келсек, андан ылдый сурап калды. Продукт алмакпыз, эми айыл жериндекисинде тургандайын, иштебегендейин, ушу мал менен окат кылабыз да. Анан жас кыбына, жас эрте келет, ага деле жер айдоо, анда мындай деп. Үрөн дегендер жатат, ошонун баарын алмак мындан бугачы.
эми жүрсөм эмки базарда эле чыгарабыз, мага кайгырган деле жокмун. Базардагы ийгилик баарына текши жылмайбайт. Бири ушинтип малын сата албай калса, экинчиси соодасын жыйынтыктап, акчасын санап отурат. Атайы түн менен жол жүрүп, Кочкордон бери келген Темирлан Токосартов тайларын сатып алып, кудуңдап отурат. Ургачы тайларды 31ден 32ден бердим. Эркек тайларды 25ден бердим. Баарын эле өткөрүп алдыңызбы алып келгениңизби? Ооба, баары эле өттү. Манайың сон экен да. Жакшы да. Эртеде мен келесиң мустактап иштерде. Кечке турасың, өтсө өттү, өтпөй калса, өтүп калса да жакшы. Өтпөй калса кайра жүктөп кетесиң. Кандай күндөрдө болот, өтпөй калган? Болот да болбомокпул, өтпөй калган күн көп эле болот да. Эми эмне кыласың эми бүгүн? Кетем үйгө, эмне кылмак элем. Сүйүнгөн бойдон. Акчаны чентекке салып алып, акырын. Ушинтип базардын иши аяктады. Күжүрмөн эмгек, түйшүк менен малчылар үйлөрүнө тарай баштады. Сумсайып, малын сата албай кеткени эмки дем алыш кайра келет. Ананчы катаал шартта суук кабар айында нарындыктардын караганы мал, үмүттөнгөнү мына ушул мал базар. Айгерим Акылбекова, Бексана Бакир уулу, Азаттык, Ат Баш району.